Bilim günüңөр менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Bala var uyda balastan var. Balastan menen düynönü izildeybiz, үйрөнөбүz. Бирок. Ey kırgızım, kimde aytan? Kırgız tilin jardı deyin balamdı. Ar adamdın, ar başkaça tili var. Ar başkaça dili var. Kırgız buğa karata önür aldı kızıl tilde bekerinden aytkan emez. Bunun balı humanistik filosofiyal büyük dengede çeşili. Биздин балдар өз эне тилин чанбаса, дайыма өз тилинде сайрап турса, кыргыз тили жоголбойт, өчпөй. Kırgız жылкынын өңүн, дегеле өң түшүнүнө канча деген сөздөрдү кошкондугун айтууга болот. Бул жыгачтын аты эмне? Тергич. Ажыдар тилин салыптыр. Бул сөздүн мааниси өтө ачуулануу. Жымыңда жыртыңда, чорыңда чорбыңда. Не деген бакыт? Санаттар көмөк турабы? Оода. Баластан каналынын көрсөтүүлөрү аркылуу кыргыз тилин таза, так сүйлөгөндү үйрөнөбүз. Tilim menen tunukmun, uluk bolsam, tilim menen ulukmun, ulut bolsam, tilim menen ulukmun. Salam dostor, кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Аман эсенсиңерби? Барсыңарбы? Салам, мен сүйүктүү досторум. Манайыңар кандай? Жаңы окуу жылыңар менен куттуктайбыз. Ооба достор, баарыңарды 1-сентябрь билим күнүңөр менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Быйыл бир чыгынып туруп, аябай жалаң бир 5ке окуп койсоңор, мугалимиңер сүйүнүп, таң калып, баа койгонго барак таппай калсын. Ооба, албетте. Анткени биз жаңы окуу жылына жаңы дем, жаңы күч топтоп келдик, достор. Ооба да. Жана ошондой эле мээңерди да жаңырттыңар, туурабы? Тармал байке. Тамаша. Бүгүн баарыңар жапжаңы кийимдериңерди кийип алып, кычырап, тим эле супсулуу болуп, анан мектепке бардыңар. Албетте, гүлдү да унуткан жокпуз. Тиги сени жакшы көргөн бала дагы гүлдү ала келиптирби сага? Тармал байке, калп айта бербеңизчи. Макул, айтпай эле кой. Кыскасы, бүгүн шаарыбыздын көчөлөрү көрккө келип, тооз болуп, жалаң ак көйнөкчөн
биздин окуучуларыбыз гүл кармаган бойдон сүйүнүп, жыргаган бойдон сонун маанай менен мектепке барып, бүгүн баарыбызды тим эле таң калтыртып, жана ошондой эле сүйүнттүңөр. Баарыңарды көрүп алып, тим эле суктандыкта кадимкидей элечи шаарыбызды көрүккө белеп салдыңар. Мен дагы ошо кичинекей кезимди эстеп, силердей бала болгум келип кетти. Тарма байке, анан эртең менен эрте мектепке кечикпеш үчүн эмне кылышыбыз керек? Мектепке кечикпеш үчүнбү? Эрте укташ керек го дейм, бир аз. Ошол элеби? Эми аны дайыма эле айтасыз да, андан башка да эмне кылыш керек? Андан тышкары, негизи, ан үчүн деген мен билем эмне кылыш керек. Ан үчүн деген тамакты эртерээк жеш керек, достор. Андан соң тамакты жеп бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө ананыраак айтайынчы буну, азыр айтпай турайынчы. Сен андан көрөк өзүңдүн шаймандарыңды көрсөтпөйсүң, мектепке эмне даярдап бардың? Ошолорду көрсөтпөйсүңбү? Эми ал шаймандарымды андан кийин көңүлдүкөнүү жасагандан көргөзбөймүн. Чын элеби? Жок, азыр ошондон кийин көрсөт да. Азыр бир досторубузга бир жакшынакай бир чыгарма көрсөтүп бербейлиби, чыгарма? Ыргызбайлыбы, ошентсек болобу? Кеттик анда эмесе, достор. Жагымдуу, сонун чыгарманы угуп, маанайыңарды дагы көтөрүп алгыла. Кеттик анда эмесе. Кеттик. Менин атым Даткайым. Менин толтура досторум бар. Алар эмне жөнүндө кыялданат билесиңерби? Айбике апасынын чоң туфлисин кие берет. Айбике модель болот го. Алибек ашканадан чыкпайт. Ал атактуу ашпозчу болот окшойт. Данил досундун кыялы куручу. Дария бөбөгөккө баарын өз колу менен жасаганды жакшы көрүшөт. Дария келечекте дизайнер болот. Байгазы китепти сүйөт. Чоңойгондо Айтмайтовдой жазуучу болом дейт. Бул менин бебегим Эркимай. Ал такыр тартынбайт. Мен ойлойм актриса болот деп. Жанар баарыбызды дарылай берет. Ал сөзсүз дарыгер болот. Мен досторума ишенем. Силер дагы ишенгиле. Кичинекей кыял келечектеги чоң максат. Мектеп
Ата, О, балам. баке, китепти карасаңыз. Коттуу билим китеби. Эне тилибизде жазылган. Биздин сөз тоодо жүргөн. Үйрөттүм, үйрү кылдым аны өзүн. Не деген асыл керемет сөз апам. Бу бала сагын атанын кут билим китеби турбайбы? Кана, балам алып келчи. Бул китеп кыргыздын өтө баалуу китептеринин бири балам. Китеп билим булагы. Озулар, үйгө киргиле. Апа, бүгүн үйдө майрамдык дасторкон го? Ата, бүгүн майрамбы? Балдарым, бүгүн кыргыз тили күнү. Эне тилибиздин майрамы. Кыргыз тилин күндө майрамдайлычы. Анткени биздин бардык досторубуз кыргызча билип, тилибиз менен сыймыктансак кандай сонун? Эне тилибизди өнүктүрүш үчүн эмне кылуу керек? Албетте, күн сайын үй бүлөбүз менен кыргызча гана сүйлөшөбүз. Жана Баластан каналын калтырбай көрөбүз. Анткени бизге Баластан каналы кыргыз тилин үйрөтөт да. Урматтуу ата-энелер, балдарыңызга кыргыз тилин үйрөтөм десеңиз, ар дайым Баластан каналын көрүңүздөр. Тарабайке, сиз жана эң биринчи элечи кандай окуу куралдарды аябай кызыктыңыз го? Эми көргөзөйүнбү? Мына сага көрсөт да, мен жарымын көрүп алдым окшойт. Мынакей, эң биринчи эле мондай сумка алдым. Мына жон баштык алдым. Сонун оюнчу бар экен, уй бар экен, деп койбойсуң. Ооба. Сонун жакшынакай жон баштык алыптыр. Жон баштыктын ичинде көп нерсе батат экен, мынакей достор. Жана ошондой эле толтура дептерди алыптырсың, мынакей уйду көрсөтүп коелучу дагы досторубузга. Уйду көргүсү келиптир. Деп коелу, болду. Жон баштык калсын. Кооз дептерлерди алдым. Жакшынакай дептерлерди алыптырсың. Ооба. Бул кайсы сабактарга деп камдадың же кайсы сабакка туш келсе ошого колдоно бересиңби? Буну математика, алгебра сабагына. Бул мен кармап турган гүлдөр. Буну информатика сабагына. Информатика деген сабак бар экен жакшынакай. Азаматсың. Буну англис тил сабагына алдым. Англис тил сабагы, Бунун бардыгы чакмакпы? Ооба, бул жакта жазуулар да бар. Бунусу сызыкча экен. Кайсы бул англис тил беле? Информатика болсо чакмак экен. Мынакей, эң сонун. Дагы бул жерде паника болбо деген китеп экен, дептер экен. Бул орус тилиге алдым бул дептерди. Орус тил сабагына достор. Көрдүңөр да, мынакей жакшынакай сонун дептер экен. Ата-энеңер силер үчүн кандай сонун нерселерди алып берет, Жыргал. Тарабайке, чоң атама окшой бербеңизчи. Сиз кичинекей кезде кандай эле? Жок, эми айтканымда эми азыр бардыгы бар. Эмне кааласаң ошол нерсенин баарын табасың. Илгери мындай нерселердин бардыгы жок болчу, мынакей азыр байкап атам. Илгери деген мен айтып берейинби, кандай болчу? Мына сен карачы, сызыкчаларың да сонун экен. Илгери биздики деле ушундай болчу, бирок. Чынын айтсам. Бирок биздики сынып калып жарым мың колдончубуз да. Чынын айтканда, мынакей бардыгы бар экен. Биз кезде, мен кичинекей кезимде көк сумкабыз бар болчу, мындай тырс деп жабылган бекилген сумкабыз болчу. Ошол сумканы биз жыл сайын жаңы сумка алчу эмеспиз. Ошол сумканы эле кайра жууп, тазалап, былтыркыдан калган карандаштарды салып, андан кийин 5-5тен жарымыбыз сен айткандай чакмак дептер, жарымы болсо сызыкча дептер болчу. Ошолорду алып алчубуз дагы бир чейрекке бир калем. Ал дагы жеткенин каалачубуз албетте, бирок жетпей калса бизде запас деген бар болчу. Ой, Тарбалбайке, калп айтпаңызчы. Ой, чын айтып атам. Калп айтканда эмне? Ошол кезде окуткан мугалимдериңиздин аты жөнүн билесизби? Сурайсың да. Албетте билем да, кантип билбей калайын. Анда мугалимдерибизге салам жолдоп, майрам менен куттуктап койбойлу. Эң сонун болот, туура айттың. Менин 1-классыма 4-класска чейин окуткан эң 1-класс жетекчим Орунтаева Айзада Асылбековна сизге чын жүрөктөн салам жолдойм, ысык-ысык салам жолдойм. Бар болуңуз, аман-эсен болуңуз. Жана ошондой эле менин 11-классымды бүтүргөн Роткина Татьяна Юрьевна. Сиз дагы аман болуңуз, ден соолукта болуңуз. Сизге дагы тандырдан салам жолдойм.
Мен болсо өзүмдүн эжейиме Нурайым Исабековнага жана ошондой эле номер 87 мектепке салам жолдойм. Деги эле бардык мектептерге салам жолдойм. Ай баракелде. Мен дагы Кыргызстандагы бардык кубанып жаткан окуучуларды, мугалимдерди, жалпы ушу билим тармагындагы бардык кесиптештерди чын жүрөктөн куттуктайм. Бар болгула, ден соолукта болгула, аман болгула, дайым өсүп өнө бергиле. Байкасам, негизи эле бардыгыңар башкача болуп кетиптирсиңер, Кандайча? Мындай карасаң, теги досумдун бою өсүп калыптыр. Мага жетейин деп калыптыр го, былтыр мындан кичинекейирээк эмес беле. Чын эле? Ошо. Теги досум болсо залга барып, машыгып, булчуңдар өсүп, демеле катуу кеткен го я. Күчтүү жигит болгон турбайбы? Ошондой болуп калыптыр. Тигинин болсо кулагы өсүп калыптыр. Тиги досумду барсаң, сары досум. Кулагы чоңоюп калыптыр бираз. Кулагы? Коюңуз чутара албайт. Чын. Эми айткандарды жакшы угуп, маалыматтарды жакшы угуп калат экен да, айтып бар. Кечке уктап жата берген досум уктабай калыптыр дейсизби? Жок, мен тамашасы жок чын эле айтып атам, бирок уктап турса жакшы болуп калыптыр, бирок бүгүн жакшы экен, амана сен экен. Эртең менен кыйналбай эле турат экен, айтып бар. Негизи өзүң билесиңби, эртең менен кыйналбай туруш үчүн эмне кылыш керек? Жана мен айтып кетпедим беле, кечинде эртерээк жатыш керек, саат 10:00 эле уктап калыш керек, достор. Ошондо силерге толук мелатонин жетишип, эртең менен сергек болосуңар. Көрдүңөрбү? Жана ошондой эле тамакты айткам, Тамакты да эрте жеш керек. Жегенден соң бир 15-20 мүнөттөй отуруп туруш керек, достор. Мындай ордуңардан элечи, отурганда ошондо тамак жакшы сиңет. Дароо эле басып кетпеш керек да. Андан соң 15-20 мүнөт өткөндөн кийин басып, эшикте сейилдесеңер болот. Же болбосо кандайдыр бир көнүгүүлөрдү жасасаңар дагы сонун жарашат. Андан кийин уктай берсеңер, эртең менен сергек болосуңар. Андан да башка эмне кылыш керек? Силер дайыма эле айтасыздар. Дайыма айткан нерсеби? Ошол негизгиси эле ошол көнүгүү да. Көнүгүү жасасаңар, достор, сергек болосуңар. Азыр болсо биз досторубузду дагы бирге көнүгүүбүзгө чакырып, Energy Time түрмөгүн көрүп, жөн гана көрбөстөн артынан дагы кайталабайлы быя чогуу. Биз досторубузду дагы. Сон болот, кеттик, достор. Сергек бол түрмөгү. Салам достор, кандайсыңар? Биз бүгүн жөн эле кыймылдабайбыз. Биз бүгүн чыныгы калем саптардай билейбиз. Эгерде даяр болсоңор, биздин артыбыздан кайталагыла. Биз бүгүн сызыктарды жийебиз, боекторду колдонуп, ар кандай сүрөттөрдү тартабыз. Айтор, биз менен биздин артыбыздан кайталагыла. Кеттик. Волшебники цветов, и каждый, как солдатик, рисовать всегда готов. Коробочку картонную сегодня же открой. Мы выскочим зеленый, красный, желтый, голубой. Мы с тобою
жаңы окуу жылында бардык мугалимдердин кызыккан суроосу бул ким эс алуусун кандай өткөрдү жана ошондой эле ким кандай китептерди окуду деген суроо. Туурабы? Ооба. Анткени бизге деген каникулда кайда эс алдыңар жана ошондой эле кандай китепти окудуңар деген темада дил баян жазабыз да. Мына ошол дил баян деп айтып калдың, Ошо китеп окугусу келбегендер, же болбосо окуй албай калгандар, жетишпей калгандар ошол дил баянды кантип жазат болду экен? Чын эле Тармал байке, негизи эле китеп окуусу келбеген досторду, окуучуларды кантип китеп окууга үйрөтсө болот? Эң биринчи кезекте менин оюмча китеп окуу ылдамдыгын текшерип алабыз. Эгер ал китепти жай окуп атса, демек ал китеп окуганга кызыкпайт. Ошол шар окуй албаган достор айтып жатат. Ал негизи эле китеп окуу ылдамдыгын жакшыртыш үчүн эмне кылыш керек? Көнүгүүлөрдү жасаш керек. Ар кандай көнүгүүлөр бар. Ыр жаттоо, же болбосо сандарды кайталоо, бат айтма, жаңылмач дегендер бар. Ошолордун баардыгын акырындык менен үйрөнө берсе, демек эс тутуму да жакшырат, жана ошондой эле китеп окуу жөндөмдүүлүгү дагы өсөт. Мээңер тез иштейт. Ооба, ошондой эле болгон көндө китеп көп окуш керек. Мисалы сага ушул китептеги маалыматтарды эстеп калсаң, укмуштуудай белек бар дегенде, сен аябай берилип окуйсуң да. Ооба. Негизи тез окуганды өзү мээ аябай жакшы көрөт да. Анткени мээ тез иштегенди жакшы көрөт. Эгер жай окусаңар, бир башка нерсеге алаксып кетишиңер мүмкүн. Ошентип, анан китепти окуганга кызыгууңар жок болуп кетет. Жоголуп кетет кадимкидей. Тармал байке, биз эмне үчүн китеп окуйбуз? Эмне үчүн деген сурооңор негизи эле түгөнбөс силердин. Ал аябай жакшы нерсе. Анткени эмне үчүн деп сураган сайын силер билимиңер кадимкидей артып, акылдуу боло баштайсыңар. Туурабы достор? Ошондуктан азыр баардыгыбыз биригип алып, ынтымакташып, эмне үчүн түрбөгүн чогуу көрсөк, сон жарашат бизге. Кеттикпи? Албетте кеттик достор. Салам достор, кандайсыңар? Мен бүгүндөн баштап өзүмө челлендж жасайм деп чечтим. Бир айдын ичинде 3 китепти окуп чыгышым керек. Силер дагы мага кошуласыңарбы? Негизи адам баласына китеп эмне үчүн керек экенин билесиңерби? Китептен эсептерди үйрөнүп алсак болот. Мурунку окуяларды окуп алсак болот да. Биз китепти акылыбыз көбөйүш үчүн окуйбуз. Окуса жакшы кыз болот. Китеп көп окусак акылдуу болобуз. Жакшы окуйбуз, билим алабыз. Достор, туура айтасыңар. Китепти көп окушубуз керек. Келгиле анда эмне үчүн китепти көп окушубуз керек? Чогуу талдайлы. Классикалык адабиятпы, илимий изилдөөлөрбү же популярдуу журналдарды окуйбузбу? Окуунун дээрлик бардык түрү оң таасирин тийгизет. Мисалы, биз китепти окуп жатып, чыгармадагы жазылып турган окуяны мебизде элестетебиз. Ал эми бул албетте биздин ой жүгүртүбүздү өстүрөт. Илимий журнал, гезиттерди окуганда биздин мээбиздин кабылдоосун жакшыртат экен. Себеби биздин мээбиз маалыматтарды сиңирип, анализдөө үчүн бат-баттан иштей баштайт. Эң башкысы, достор, китеп журналдарды окуу менен өзүбүзгө абдан көп пайдалуу маалыматтарды ала алабыз. Бирок китепти бирөө айткан үчүн эмес, же популярдуу болгон үчүн окуган туура эмес. Силер дүйнөдөгү эң көп китеп окуган адам тууралуу билесиңерби? Ал Непал мамлекетинен чыккан студент болгон. 3 мүнөт 45 секундада 17 китеп окуган. Ошентип ал Гиннестин рекорддор китебине кирген. Достор, эмне үчүн биз китеп окушубуз керек? Түшүндүңөр да, Анда менин челленджиме кошулуңар. Көрүшкөнчө.
Кем айтты окуну кринж деп, мектеп деген дайыма движ. Жакшы окуу бизнесте, билимди көтү ачык. Кем айтты акча күч деп, баары акчага алам. Акчага барын албайсың, акыл сатып айтпалдар. Игиликке жеңдим сөзсүз, мен өзүмө ишенем. Жашоодогу каалаган кыялдарымды билем. Roblox деген оюнду жазгандар жакшы окушкан. Арабызда бүтөндөнүн акылуулар да безган. Китеп окуп билим алып, грамматиканы билебиз. Классиканы, тарыхты абдан жакшы билебиз. Таныбай калгансың, ата-эне таң калып. Мен көп ойын ойнобоймун, мен абдан жакшы баламын. Жол эрежени кармап, тротуар менен бассам. Өзүмө максат койдуму, ошону колума алам. Акылбастан, асылдастан, санары дүйнө ачык. Жазып болуп, жазып жасап, жазып ала жакшы кыз. Акыл көккө жеткирет, өнөр көккө жеткирет. Тилектери орундалып, акыл буга берилет. Игиликке жеңдим сөзсүз, мен өзүмө ишенем. Жашоодогу каалаган кыялдарымды билем. Bir, iki, üç, dört, beş. Жұмыртқаның ішінде келгіле түсін көрілу бірге. Жар, сындыр, жар. Вау, қызым. Bir, iki, üç, dört. Жұмыртқаның ішінде келгіле түсін көрілу бірге. Жар, сындыр, жар. Вау, sarı kız. Bir, iki, üç. Жұмыртқаның ішінде келгіле түсін көрілу бірге. Жар, сындыр, жар. Вау, кактус. Bir, iki. Жұмыртқаның ішінде келгіле түсін көрілу бірге. Жар, сындыр, жар. Вау, жашыл. Bir, Жұмыртқаның ішінде келгіле түсін көрілу бірге. жар, сындыр, жар. Вау,
Мынакей достор, Күнай тобу бизди билим күнү менен чын жүрөктөн куттуктап келип, бизге ыр десте тартып алышты. Азыр болсо Күнай тобунун солисттери менен маек куралы өздөрү менен кана эмесе өзүңөрдү тааныштырып кеткиле. Атың ким? Рыскелди. Рыскелди жана Дария. Дария, Канча жаштасыңар силер? 6. 6да. 6да экенсиңер экөөңөр тең. Демек, силер быйыл мектепке 1-класска бардыңар, Ооба. 1-класска экөөңөр тең. Ооба. Сен канчанчы классың? 2. Сен да 6 жашта, бирок 2-класска. Мен деле 2. Сен да 2-класстасың ба? Экөөңөр кантип 6 жашта 2-класска кетип калдыңар я? 5 жашыңарда бардыңар беле? 1-класска. Жок. Кантип сырын айткылачы, кандай болду? Кайсы мектепке бардыңар? Light Академияга. Light Академияга, сенчи Рыскелди? Genium. Genium. Экөөңөр тең окумуш сонун окуу жайларга барган турасыздар ба? Кандай экен анын мектеп, кана айтып бергилечи. Сонун. Сонун. Эмнеси менен жакты мектеп? Математикасы. Математика сабагы жагат экен сага, Дария, сагачы? Сага кайсы сабак жакты? Математика. Сага да математика жакты, Экөөңөргө тең сандарды кошуп, бириктирип, кемиткен жагат турбай демек, мынакей, Элина, 3 ай каникулда болдуңар, 3 ай каникулдан кийин мектепке баруу негизи эле кандай экен? Оорбу же жеңил элеби? Жеңил. Анткени сагынып калдыңар да, Ооба. Өзгөчө эмнени сагындыңар? Тамагын сагындыңарбы же өзүңөрдүн классташтарыңарды сагындыңарбы? Классташтар. Классташтарды, Рыскелди сенчи? Сүрөт тартканга. Сүрөт тартканды сагындың, үйдөн тарткан жоксуңбу? Үйдөн башка жарык. Үйдөн бир башка атмосфера болот, мектепте болсо баардыгыңар чогуу бирге алып тартасыңар да, Каникулыңарды кандай өткөзсүңөр? Жакшы. Жакшы дегенде. Кайсы жерлерге бардыңар? Сонун. Ысык көлгө. Ысык көлгө бардыңар, дагы жайлоого бардыңарбы? Айылга. Ооба. Айылга да барып келдиңерби? Кайсы айылга бардыңар? Мен барган эмесмин. Экөөңөр тең барган жоксуңар? Жок, бардым деп айтып койдуңар, Мен барган жокмун эле. Көлгө барып келдиңер чогуу. Чогуу током. Үй бүлөңөр менен бардыңар көлгө, Ооба. Көл кандай экен, ысык бекен? Көлдө эмне жедиңер? Кандай нерселерге отурдуңар? Шашлык жедим. Шашлык жедиңер. Мынасы. Кафеге баргам. Кафеге бардыңар. Эмне жедиңер? Фри жедиңерби? Ооба. Рыба деле жедим. Көлдүн эмнесин жактырдыңар? Абасы. Куму, Кум ойнодуңарбы? Экөөңөр тең сүзгөндү билесиңерби же билбейсиңерби? Билебиз. Сен билет экенсиң, Рыскелди азырынча билбейт экен, Азыр болсо Күнай тобу жөнүндө сүйлөшөлү. Кантип барып калдыңар Күнай тобуна? 2 күн жакын. Күнай тобуна эмне болуп кызыгып калдыңар? Кантип барып калдыңар? Көп давно баргам. Сонун болгон. Күнай тобуна барып эмнелерди үйрөндүңөр? Ыр билесиңерби кандайдыр бир ырларды? Ооба. Кана Рыскелди ыр айтып берчи. Ырдайынбы? Жок, ыр айтып бер. Ага качып ырдагам. Кызыксан келген ырдагам. Ойлонот. Ушундай ырбы? Ала качсам ырдагам дейсиң, кандай дейсиң? Ала качып. Ала качып. Ырбы бул. Кана анда ыр ырдап берчи бизге. Касым. Өзүңөр жаккан ырын. Аяз ата келиңиз, бизге акча бериңиз деген сыяктуу ырлардан. Ала качып, арымактар арыч керек. Азаматына мыскага бек. Шамда жан ашып, шамал менен жашып, жүзүн сүртүп буутка, жөн оуткан ырсык. Баракелде, эң сонун. Мынакей, Рыскелдин ыры, сонун ыр болду. Дария, эми сен ыр айтып берсең деле болот, көркөм. Же болбосо ырдап берсең деле болот. Кандай ыр билесиң? Жашоо керемет. Жашоо керемет, Кана, анда эмесе сага көңүл бурабыз. Жашоо керемет,
Бул жашоодо өмүр бир келет. Ошондуктан Ошондуктан достор, кана Ырыскелди билет экен, айтып койчу. Ошондуктан достум бизге ырдайбыз. Ошондуктан достор бирге ырдайбыз, Эң сонун, баракелде. Силерге рахмат айтабыз. Окуу жылыңар менен куттуктайбыз. Жакшы окугула, жалаң 5 деген баалар менен силердин өзүңөрдүн күндөлүгүңөрдү толтургула. Ата-энеңердин сөзүн угуп, дайым ушундай азамат эркектерден жана ушул бала, жана ушундай кыз болгула, жакшы окугула деген жакшы сонун тилектерди айталы дагы. Бүгүнкү 1 сентябрга карата атайын сонун сюжет бар. Ошону чогуу көрсөк болот экен, Көрөлүбү? Кеттик анда. Кеттик достор. Салам достор, бүгүн биз Борбор калаада жайгашкан Алыкул Осмонов атындагы номер 68 мектеп гимназиясында турабыз. Өлкөбүздүн ар бир облустарында, ар бир шаарларында жана айылдарында өзгөчө майрамдык маанай уланып жаткан кези келгиле достор, ушул кереметтүү күнгө сапар алалы. Мектептин эшиги кайрадан ачылып, көптөгөн окуучулар билимдин жаңы барагын ачууга келишти. Ар биринин колунда гүл, жүзүндө жылмаюу, кубаныч жана бир аз толкундануу сезилип турат. Али, таанышканыма кубанычтамын. 38 жылдан бери мектепте эмгектенем. Ошонун ичинде ушу 38 жылдан бери башталыш класстын мугалимимин. Биз быйылкы жылы 1-Б классты алып жатам. 1-Б класста бардыгы 36 окуучу болду. Атым Али. 1 класска келдим. Мектеп жагып атат. Ушултен. Достор менен тааныштыңбы? Конфеты тату, куча татышына ту, бары лазым ту, мени кана апаке. Директордун айтымында 1 класска келген окуучулардын маанайы аябай жакшы. Баарыбызга белгилүү болгондой эле 12 жылдык билим берүү расмий түрдө ишке ашты. Демек бул жерде биз мугалим дагы, окуучу дагы, ата-эне дагы өтө жоопкерчиликтүү, ар бир балага мугалим өзгөчө камкордугу менен, ийкемдүүлүгү менен иш алып барууга милдеттендирип жатабыз. Бүгүн кызым экөөбүз 1 класска келдик. 12 жылдык деп 6 жаштан алып келдик. Жакшы нерсе деп ойлойм. Нулевой классты кошуп 12 жылдык болуп, эл аралык аренага жол ачылып атканына чоң рахмат. Аябай толкунданып атабыз. Жакшы ийгиликтерге жетишебиз деп ойлойбуз. Биздин мектеп окуучуларынын кабыл алуу кубаттуулугу 1240 окуучуга ылайыкташтырылган, бирок азыркы учурда 2800 окуучу кабыл алынды. 1 класстарга жалпы 360 окуучу. 1 класстар жалпы 5 класс комплекттен, 2 класстар 5. Жалпы биздин жаңы жеткинчек окуучулар сан 10 класс комплект болду. Бул кадимки күн эмес, бул мектепке болгон 1 кадам. Bilimdi mana öğretken, bir neçe dildi
Силер менин атамды билесиңерби? Менин атам мыкты атам. Атам эң акылдуу. Менин атамды аябай жакшы көрөм. Атамдын колунан баары келет. Ал такыр чарчабайт. Атам аябай камкор. Менин атам баарынан кыйын. Атам таттуу тамак жасай алат. Атам дайыма мени ойлойт. Менин атам аябай боорукер. Атам бар үчүн курсагым ток. Менин атам дүйнөдөгү эң мыкты ата. Атам бар үчүн эч нерседен коркпойм. Мен таянган, мен ишенген, басказон бул атам. Ата, мен сизди жакшы көрөм. Анда эмесе достор, силер жакшы көргөн убакытка келдик. Оюн дейсиңер, азыр бир чогуу бир оюн ойнойлучу жыргап, Ооба достор, айта кетчү нерсе, бизге чалардан мурун сынак үнүн азайтып, анан бирдеңер текшерип байланышка чыккыла достор. Ооба достор, андан соң биз берген суроолорго так жана туура жооп берген биринчи көрөрманга албетте биздин Баластан каналынын атынан сонун белектер сиздерге ыйгарылат. Анда эмесе суроолорду айтып бере берейин. Эң биринчи мектеп формасы кайсы жерде пайда болгон деген бир суроо жана экинчи суроону бизге байланышка чыккандан кийин берели. Бизде чалуу бар. Дегенде эле биздин көрөрманыбыз кетип калды окшойт. Же болбосо бирдеги түгөнүп калды. Анда эмесе биздин телефон номерибизди айта кеттик беле, же айта элекпизби? Биздин телефон номерибиз 0312 39 15 86 номери. 39 15 86 достор. Анда эмесе бизге байланышыңыздар, чыгыңыздар. Биз болсо дароо кучак жайып, тосуп алганга даярбыз. Биздин суроолорубуз да даяр. Экинчи суроону деле окуп кое берелби я? Анда эмесе? Экинчи суроо, математика илиминдеги көбөйтүү таблицасы каякта пайда болгон? Математика илиминдеги көбөйтүү таблицасы каякта пайда болгон? Кайсы мамлекетте? Кеттик, анда эмесе достор, бизде байланыш бар окшойт. Салам досум, кандайсың? Кандай? Жакшы деп айт. Салам. Байланыштасың? Атың ким? Атым Мирзадан. Биздин биринчи сурообузга жооп даярбы? Дегенде эле биздин досубуз кетип калды. Кийинки досторду да кабыл алабыз албетте. Бизге байланышка чыккыла, жана ошондой эле чамдагыла достор. Анткени кийинки башка бирөө чалып туруп, сөзсүз түрдө белекти алып кетип калат. Ооба. Бизде байланышта досубуз бар, көрөрман бар. Атың ким? Каяктан чалып атасың? Жашың канчада? Каматсыздын менин атым Атия. Мен 12 жаштамын. Азаматсың? Жана каяктан чалып атасың? Бишкектенби? Мен Бодозрайын чалып. Аха, эң биринчи мектеп формасы каякта пайда болгон? Деген суроо. Кайсы мамлекетте? Албетте Европа. Дагы бир жолу, мектеп формасы каякта пайда болгон? Кайда? Жок, тилекке каршы туура эмес болуп калды. Анда эмесе кийинки досторубузга мүмкүнчүлүк берели. Европада пайда болгон, бирок кайсы мамлекетте деп дагы тактай кетели. Досубуз бар, байланышта. Атың ким? Каяктан чалып атасың жана жашың канчада? Альмир. Дегенде эле байланыш үзүлүп калды тилекке каршы. Кандай эмесе, барбы дагы досторубуз байланышка чыга турган акылдуу, күчтүү жана шамдагай досторубуз бизге керек. Азыркы учурда анткени белектерибиз да бар. Салам, атың ким? Каяктан чалып атасың?
Менин атым Абдурайым. Абдурайым, канча жаштасың? Канча жаштасың? 5-те. 10 жаштамын. 10 жашта. Жана каяктан чалып атасың? Бишкектен. Бишкектен. Азаматсың. Эң биринчи мектеп формасы кайсы өлкөдө пайда болгон? Европанын кайсы өлкөсүндө? Германия. Германияда эмес тилекке каршы. Жок. Кийинки досубузга мүмкүнчүлүк берели. Сага дагы бирок рахмат, азаматсың. Кийинки суроону дароо бере берели. Математика илиминдеги көбөйтүү таблицасы кайсы өлкөдө пайда болгон? Байланышта көрөрманыбыз бар. Салам. Алло. Атың ким? Саламатсызбы? Атың ким? Адлет. Канча жаштасың? 8. Бизге кайсы жактан байланышка чыгып жатасың? Мен Нарындан. Нарындан, Адилет, анда эмесе суроого жооп берип койсоң сонун болот. Эң биринчи мектеп формасы кайсы өлкөдө пайда болгон? Улуу Британия. Улуу Британия, албетте сонун. Сага кол чабуулар. Жана экинчи суроону дароо берели. Математикадагы көбөйтүү таблицасы каякта пайда болгон? Кайсы өлкөдө пайда болгон? Математикадагы таблица, көбөйтүү таблицасы кайсы өлкөдө пайда болгон? Кытай. Ай, баракелде. Адилет, азаматсың, Нарындан байланышкан. 8 жаштагы Адилет, сени куттуктайбыз. Бар бол, аман бол, жакшы окуу. Жаш гвардия бульвары 59, Бишкек шаарында жайгашкан. Дарек боюнча келип, өзүңдүн белегиңди алып кетсең болот. Баластан каналынын атынан. Сени дагы бир жолу куттуктайбыз. Бар бол. Туған күнің менен Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Miu, 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 miu Miu, 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 miu Yay! Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. С днем рождения тебя, с днем рождения тебя. Ваф, 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 ваф. С днем рождения тебя, с днем рождения тебя. Happy birthday to you, happy birthday to you. Oink, 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 oink. Туған күнің менен, туған күнің менен, туған күнің, туған күнің, туған күнің менен. Мышек, Küçük, Toraboy, Digi, Endi, Sendi, Tuğan günümüz benim. Анда эмесе достор, бизге бүгүн конокко быйыл 1-класска барган биздин кичинекей досторубуз да келип калды конокто. Ясмина жана ошондой эле Даткайым кол чабуулар менен тосулалы. Кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Жакшы. Мынакей силерди 1-мектеп босогусун аттадыңар. Албетте куттуктайбыз. Ак жол каалайбыз. Бар болгула, жакшы окугула, баардык мектептерден Сондон 11-классты тим эле тыпыйып, сып-сулуу бойдон бүтүрүп салгылачы. Нет, первый. 12-класс барбы я? Первый. Жок, биринчи. Жок, 1-класска бардым, бирок жалпы 12 класс бар экен да, элестетсеңер. 12 жыл окуйт экенсиңер дагы. Ооба. Элестеткиле? Тажабайсыңарбы? Ооба. Тажайсыңар, 12 жыл окусуңар. Негизи эле мектеп силерге жактыбы? Ооба. Мектебиңер кандай экен? Жакшы эле. Жакшы эле. Эмнеси жакшы экен? Тамагыбы же болбосо мугалимдер жакшы экен, же парталар жаңы экен? Эмне мактагылачы мектебиңерди?
Мұғалімдер жақты. Жеке. Дағы не жақтайды қалаш? Классташтарыңар қандай екен? Жақсы. Таныштыңар анан? Оа. Баарымен таныштыңар ба? Аттарын естеп алдыңар ба? Біраз? Жоқ. А Ясмина билет окшойт. Ясмина гана айтчы. Силер өзүңөр канча жашка чыктыңар өкмөңөр? 6 Мен башча 6-дамын. 6-га чыгып калдың. Азыр 5-тесиңби? 6,5. А сен 6,5-да экенсиңер, э? Оо, кана өкмөңөр фамилияңарды айтып койгочу. Камбековна Ясмина. Абдунасирова Даткайым. Ай, баракелде, эң сонун кол чабар болсун. А туулган күнүңөрдү качан экенин билесиңерби? После Нового года. Жаңы жылдан кийин экен, э, мынакей. Жаңы жылдан кийин дароо сен туулган күнүңбү? Ай, баракелде. Даткайым сенкичи? Күзүндө. Күзүндө. Биз бүгүн мынакей күздүн 1-күнү да 1-сентябрь болду. А сен туулган күнүң күздүн ортосундабы же качан? Сентябрьбы же октябрьбы же ноябрьбы? Танда. Кайсынысы болсун? Билбейм. Сентябрь болсун, э? Сентябрда 6-га чыгат экенсиң. Быйыл туулган күнүңөрдү кантип майрамдайсыңар? Кандай белектерди кантип тососуңар? Кандай белектерди каалайсыңар? Оюнчуктарды. Оюнчуктарды, э? Телефондорду. Телефондорду. Бир эле телефон эмес, көп телефонбу? Жок, жетеле. Бир эле жетет экен, э? А силер ошол телефонду алыш үчүн ырларды жаттадыңарбы бираз? Я вообще сегодня мама забыла телефон. Телефонуңду унутуп калдың, бирок ырды эсиңде барбы? Ырды билесиңби? Какой? Бир каалаган ырыңды өзүңө жаккан кайсыл ыр бар? Стишок деген бар го, орусча. У меня есть кыргызский. Кыргызчасын кана? Кыргызчасын тандайбыз. Конфет. Кыргыз тилин тандаңыз дейт го. Конфет. Кеттик ата эмесе. Конфет деген ыр ба? Кет. Конфет ыры. Конфеты тату, көчө тату, сын тату, баарыланды тату, мени кана апаке. Ай, баракелде. Сонун ыр экен, э? Конфет жөнүндө. Эми Даткайым кана? Мен билбейм. Ыр билбейсиңби? Улактардычы билесиңби? Улак деген ырды. Ооба. Билесиңби? Ошол ырды билесиңби? Жандан бери эмне унчукпай турасың анда билсең? Кана? Улактар деген ырды айтып берип койчу. Улактарым, чунактарым, акылдуу балдарым, мен базарга кеттемин, жем суу алып келемин, эми мен окууга, эсинерге тойгуга. Битире. Эшекти куптагыла, эч кимге ачпагыла, өзгөчө сага айтам, тентегелесен балам, соктомбу, пуктумбу, уктум. Соктогон уктуңбу десең уктум деп койдуң, э? Азаматсыңар. Эшикти эч кимге ачпайт экенбиз. Достор, көрдүңөрбү? Сонун экен, билип алдык. Ясмина, негизи өзүң шоктоносуңбу, тентексиңби? Тентектел эмессиң, э? Жакшы кызсың, э? Үйдө экөөңөр эмне жумуштар кыласыңар, айтып бергилечи. Үйдө эмне кыласыңар? Идиш жуйсуңар, кир жуйсуңар, эмне жуйсуңар? Тиш жуйсуңар, э? Азаматсыңар. Жана ошондой эле, э? Канчага чейин санаганын билесиңер? 100. 100гө чейинби? Даста. Даста. Сен даста, а сен 100гө чейин, э? Чоңойгондо санатып койбойлу экөөнү, э? Мейли. Кана, чогуу санап койгулачы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Баракелде. Az 100гө чейин барчуда экенсиңер экөөңөр, ишендим мен, болду, ишендим. Чоңойгондо ким болгуңар келет? Мени врач. Врач? Врач. Врач, э? Доктор, дарыгер. Детей. Педиатр болгуң келет турбайбы, э? Жок. Кичинекей балдарды дарылайсың. Баракелде. Даткайым сен? Мугалим. Мугалим. А кайсы сабактан бергиң келет?
Садик. Садикте мугалим болгон келет. Тарбиячы болгусу келет экен. Эң сонун. Азаматсыңар, силерге ак жол каалайбыз, ийгилик каалайбыз, бар болгула, жалаң бештерге окугула, ушинтип акырында чоңоюп, жакшы кыздардан болгула, Анда эмесе Баластан каналындагы Данегим түрмөгө да ком көрсөтүүсү соңуна чыгып калды окшойт. Коштошуш керекпиз. Силер менен Ырыспай Жумаев жана ошондой эле Элина болду. Көрүшкөнчө саламатта калгыла. Görüşkünçe dostlar.